Бұл Абу Ханифа өзі саудагер болған. Саудагер болған, шунчалық деңгейде саудагер болғандықтан еметкен екен да. Қайсы шәкірттерінде егер келешегі көрініп тұрған болса, шыға тұрған баяғы дилгир болса, ошоны сен іштерің тоқтат, мен стипендия төлеп берейін, сен сабағыңды оқы деп тұрып, семьясы менен бірігіп тұрып стипендия төлеп берген екен да. Абу Ханифа ойлап тапқан екен ошоны, ошондақ дейли. Біздейлер әдем стипендия беріп жатады университеттерде. Абу Ханифа шәкірттеріне стипендиясын айлығын төлеп, анан сабақ берген екен да. Елестет көрілі, Абу Юсуф шәкіртіне 20 жыл стипендия төлеген екен. Қарасаңар, 20 жыл стипендия төлеп оқытқан екен да. Мына шындай адамдар болған да. Ошонда шунчалык таң калып, устаз, сиз шунчалык бир берешен адамсыз бул жашоодо. Сизде адамды көргөн жокмун десе, сен менин устазымды көргөн эмессиң. Хаммат деген устазым болгон, ал өтө берешен болгон. Мен ошо устазымдан үйрөнгөнмүн дейт экен да, карасаңар. Шунчалык деңгээлде эмне берешендикке бул устазы үйрөткөн экен. Эми Абу Юсуф мен илим алдым, илимим жетиштүү болду деп тур дагы бир күн өзүнчө сабак берейин деп калыптыр да баягы жердечи. Анан Абу Ханифа билип турам дейт да баягы жерде. Бул өтө мындай фатва бере албайт, өтө илимди терең ала элек деп. Макул деп унчукпай коюптур, анан 3 күн сабак бериптир. 3 күн сабак бергенден кийин Абу Ханифа бир кишини жөнөтүптүр. Сен бар дагы мына суроону сура. Жообуну мынтип айтса дагы жок туура эмес деп айт. Мындай кылып айтса дагы жок туура эмес деп айт дептир. Анан Абу Юсуф сабак берип атса, жанакы киши келип тур дагы, Абу Юсуф бир суроо бар дептир. Бер десе. Мен көйнөгүмдү бир тикмечиге, швеяга кыскартып берди, алып бардым. Макул деди. 1 динарга сүйлөштүк акысына. Бир нече күндөн кийин мен барсам, мен сени тааныбайм, сен кимсиң деп койду. Анан кайтып келиптир. Бир нече күндөн кийин дагы барып тур, дагы бар, сен кичине Кудайдан коркпойсуңбу? Ал менин кийимим болчу десем, макул анда деп берди дейт да. Берсе уже кыскартылган экен. Эми жанагы келишим түзгөн 1 динарды береминби, бербейминби дейт экен да баягы жерде. Жана киши сурап атат да. Өзү кыскарткан болсо анын акысы да бересиң да десе, жок, эмнеге берем дейт экен. Анда бербейсиң десем, эмнеге бербеймин? Келишкенбиз го дейт экен баягы жердечи. Ошентип анан эмне кылышын билбей устазыга барып тур, Абу Ханифага барып тур. Абу Ханифага барып барса күлөт экен, жанагы швеянын маселеси боюнча келдиңби дейт экен баягы жердечи. Мен сага фатва жөнүндө, соода жөнүндө илим бере элекмин, сен кантип сен бул жерде мындай фатва бересиң адамдарга? Отур бияка. деп туруп үйрөткөн экен. Мисалы жанагы кийимди алып баргандан кийин баягы келишти. Кийинки барганда сени тааныбайм деп койду го. Анан 3-чү жолу барганда берди. Ошондо дейт, эгерде экинчи жолу сен барганда сени тааныбайм деп койгондон кийин өзүнө чактап, өзүнө ылайыктап кыскарткан болсо, акысын бербейсиң. Анткени ал өзү үчүн кыскартты. А сен үчүн кыскарткандан кийин ою бузулуп бербей койгон болсо, анда бересиң деген экен да, карасаң. Баягы жерде. Ошондон кийин болду устаз деп туруп, андан кийин деп такай устазымдан чыкпастан сабак алдым дейт да баягы жерде. Анан ошол имам Абу Юсуф, имам Зуфар, имам Мухаммад 3 шакиртине бир өзгөчө мамиле кылган экен да. Кээде дейт, алар менен ушунчалык илимди отурат экен. Илимди алып отуруп таң атып кетет экен да. Ошондо Абу Ханифа айтат экен. Бул түнү менен тахажжуд окуганга караганда бул биздин өткөн убактыбыз жакшыраак. Анткени биз илимге арнап атабыз дейт экен да баягы жерде. Эми элестетип көрүңүздөр. Ошол Абу Ханифа эмеге айткан экен өзүнүн шакирти Абу Юсуфка. Сен менин оозумдан чыккан нерсени эле жазып бербе. Кичине отуруп бир талкуу жүргүзөлү да ортодо. Мен мүмкүн бул маселени мен бүгүн айттым, эртең оюм өзгөрүп кетиши мүмкүн. Эртең макул деген маселеме бүрсү күн оюм өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кел отурайлы, талкуулайык ортодо деп кара. Баягы шакирттер менен сабак устаз шакирт эмес, баягы жерде эмне талкуу жүргүзгөн экен да, карасаңыздар. Талкуу жүргүзүп таң атып кетет экен. Анан ортодо кандай кылдык? Ушуга туура деп туруп келишкенден кийин андан кийин жаз дейт экен да баягы жерде. Карасаңар ушунчалык деңгээлде такталып, такшалгандан кийин анан ошо фатвалар жазылган да. Көрөбүзсүңөр. Ошол себептен мисалы кээде карасаңар, мисалы Абу Ханифа мындай деди, Абу Юсуф каршы чыкты. Имам Абу Мухаммад
İmam Muhammed karşı çıktı, İmam Züfar karşı çıktı dedi. Oşonda bizde kede şu şakirti Abu Yusuf menен İmam Muhammed'in oyuna fatva beriledi da. Abu Hanifa'nın oyu eski almaya kaldı. Tevircileri. Görmeysiңер. Şunçalık bir alım şakirtleri bolganda, oşolарды şunçalık dengelde bir ne tarbiyalagan eken. Yemi oşonda bizde bir söz var da, kim ilimli boldum dese özü cemelesin degen eken da. Nalımlar. Sebebi ilimli boldum dep turup sağ beri başladı Abu Yusuf. Bir jönököy adam sura berse жооп бере албай kaldı da. Oşonda kayral ustazına geldi da. Oşonda ne? Kim eğer men ilimli boldum, ilim jetişti boldu dese, anda özünü özü cemelesin depti da bayar çekti. Yemi bu Abu Hanifa özünün şakirti Abu Yusuf'un kelechekte şunçalık ataktуу, abroylуу adam boluşun sezip bilip turup, emi bayaq jerde pam-parasat adamlar da, olyalığı var da, olyalığı men sezip turup Abu Yusuf şakirtine aytkan eken, Abu Yusuf, kelechekte sen emi şu padişalar menen işleşip kala turan bolsoň, padişalarga ötө jakındawa, ötö alıstawa. Anken sen ötö jakındasaň, alар janakı ot siyaktуу seni küygüzüp salat. Ötö alıstawa. Sen nasihatыңды aytyp, eремиңди aytyp jüre ber, ötö alыстap ketpe, jarыгынан koru kalasың. Ötö jakındasaň seni küygüzüp salat degen eken da. Karasaňar, oşente bul ne? Harun Raşid'in wagында Kadı Kuzat, mundayça aytkanda azırkı bizde gen prokuror kılıp dayındagan da Abu Yusuf'tu. Karasaňızlar, şunçalyk dengelde ne? Şakirtlerini dagın unutpan üretken. Anan şakirtlerine ilim ele emes, bu jerde ne? Adamgerçilikti dagın üretken eken da. Misal Abu Hanifa'nın aytkan söz var. Menin ustazım Muhammed ölgönden beri ata-eneme koşa sözsüz ustazıma dagın, şakirtlerime dagın dua kılam degen eken da. Karasaňar, ata-eneňdi eşitip dua kılasың toraw. Anan ustazımda sözsüz koşa dua kılam deydi da. Ustazım ölgönden beri ata-eneme ustazımda koşa dua kılamın, şakirtlerime dagın dua kılam dep turup, şakirtlerine dagın bardy oşol dua kılıwını üýretken eken. Emi kerek bolsa dedi, janak şakirtlerine sağ bergende talqu bir neçe küngө bir maseleni bir neçe gün talqulaytken keydeçi. Misal bizde bir saatda çeşip koyuyoruz eker meseleniç. Bu Abu Hanifa bir neçe gün talqu жүрgüzet eken da. Ulam da erten karaybiz de esal alıp turup bir neçe gün talqulap turup, andan keyin ne oşonu bir fatva çıgarıp, andan kitapke düşürgen eken.